Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Sallu ala Resulina Muhammed. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fehme lana illa ma fehhemtena inneke entel cevadul kerim. Eң алғаш эле Аллах Субханаху ва Таалага чексиз мактоолорубузду айтып, жана ошондой эле анын сүйүктүү кулу болгон акыркы хатамбул амбия болгон Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салату салам жолдоп сөзүбүздү баштайбыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Жума күнүн Аллах Субханаху ва Таала баарыбызга берекелүү кылган болсун, кут кылган болсун. Ушул жума күнү окуйбуз деп мечитке койгон ар бир кадамдарыбызга Кудай Таалам жакшы соопторунан ата кылып, бирден күнөөлөрүбүздү кечирип, бирден соопторду жазып, даражаларыбызды көтөрүп, Кудай Таалам өзүнүн жакшы жолундан бизди адаштырбаган болсун. Ушул жума күндүн шарапаты менен канчалаган бир туугандарыбыз бар дуа кылып, Кудайдан бир нерсе сурайын деп келген. Ошол дуа кылып жаткан мезгилде дуаларын өзү кабылган болсун. Эмне тилек, ой максаттары болгон болсо, Аллах Субханаху ва Таалам ушул жума күнү бир мезгил болот дейт. Ошол жума күндө пардасыз кабыл боло турган бир убакыт болот дейт. Ошол кишилердин шарапаты менен баарыбыздын дуабызды кабыл кылган болсун Аллах Таалам. Урматтуу жамаат, бүгүн айтыла турган нерсе ар бир адам өзүн эсепке тартуу, таразага тартуу күнү болуп эсептелинет. Мындан бир жыл мурун кудду ушул жерде дагын деле мен бир жакшы календар сыяктуу кылып сиздер менен бөлүшүп бир 2024кө кирдик. Жакшыбы, жаманбы өзүбүздү эсепке тартайлы. Бир жылдын ичинде эмне кылдык биз? Бир жылдын ичинде Кудайдын жактырган ишин кылдыкпы, кылбадыкпы? Эгер кылган болсок, канчалык деңгээлде риясыз адамдардын көзүнө кылдыкпы же Кудайдын ыраазычылыгын табып кылдыкпы деген сыяктуу сөздөр менен өзүбүзгө суроо узаталы деп айткан болчумун. Караңыздар, жумалар өттү. Караңыздар, айлар өттү. Караңыздар, жылдар өттү. Бир жылды оңой эле өткөрүп таштадык. Улуу аалымдардын бирөөсү мына ушундай деп айткан экен. Келечекти куруу өтмүштүн эсеби менен башталат дейт. Биз келечекти кургубуз келе турган болсо, өзүбүздү эсепке тартышыбыз керек. Кандай жашадык буга чейин? Арабыздан балким эң мындай жогору орточо эсеп менен ала турган болсо 40 жаштагы бир туугандарыбыз көбүрөөктүр. Балким 30 жаштагы бир туугандарыбыз көбүрөөктүр. 30 жылга чейин мен эмне кылдым? Кылган жакшы иштерим барбы? Бүгүн 2025-тин Кудай Таалам берген 360 күнүн колдоно турган деңгээлде план кыла турган бир күн болуп эсептелинет. Кээ бирки алымдарыбыз хадис деп айтат, кээ биркилер каламу кибар деп айтат. Тухасибу деп келет. Ухасибу деп келет. Өзүңөрдү эсепке тарткыла дейт. Кайсыл күн келгенге чейин биз өзүбүз бул дүйнөнү тарк кылып, бул дүйнөдөн өтүп кеткенге чейин, Кудайдын алдына барганга чейин, суракка барганга чейин өзүбүздү эсепке тартышыбыз керек экендиги тууралуу не пайгамбарыбыздын хадиси деп айтат. Хасибу анфусакум qabla an tuhasibu.
Кейбіркелер кәлам кибар бұл деп айтады. Мындай тажрибалуу бир сөз, тажрибалуулардан чыккан бир сөз деп айтады. Кандай болбосо дагы биз бул нерсенин өзүбүзгө пайда жагын карап, жакшы нерселерин алышыбыз керек. Чындап бүгүн ойлоп көрөлү. Бир жылдын ичинде мен эмне кылдым? Ибадаттарымды канчалык деңгээлде кылдым? Мага Аллах субханала таала бир жылдын ичинде 360 күн берип атат. 360 күндү мен кантип колдондум? Мына ушул сөздөрдү айтып жатып, Имам Шафи деген 4 мазхабтын жетекчисинин бирөөсү, 4 мазхабтын жетекчисинин бирөөсү. Шафи мазхабынын жетекчисинин бирөөсү. Бул кишинин сөзүн эстеп кеттим. Ал киши Асыр сүрөсү тууралуу мындай деп айтат. Куранда билесиздер 114 сүрө бар. 114 сүрө түшпөй туруп 114-нүн бирөөсү Асыр сүрөсү түшкөн мезгилде ислам динин түшүндүргөнгө, ислам динин дават кылып адамдарга жеткиргенге ошонун өзү жетмек деп айткан. Бул мааниси кандай, урматтуу жамаат? Асыр сүрөсүнүн мааниси кандай? Асыр сүрөсүндө Аллах субханала таала асыр деген убакытты билдирет, кылым дегенди билдирет, негизи убакыт дегенди билдирет. Аллах субханала таала көптөгөн нерселерге Куранда белгилеш үчүн, маанилүүлүгүн айтыш үчүн, инсандарга маанилүү болуш үчүн ант ичкен. Ошолордун бирөөсү бул не? Асыр. Вал асри. Асырга ант болсун дейт. Убакытка ант болсун дейт. Бул убакыт не? Инсандар үчүн эң маанилүү жана кымбат нерсе. Бар жок нерсенин кайра табышыбыз мүмкүн, жоготушубуз мүмкүн. Бирок өткөн убакытты кайра кайтарып ала албайбыз. Кимин ушул арабызда канчага чыккан болсоңуздар, 40ка чыксан, 50ке чыккан болсоңуздар, же болбосо 20га, же болбосо 30га чыккан болсоңуздар, 30 жыл жашадыңыздар, кайра 25ке түшө албайсыздар. 20га жашадыңыздар, 19га кайра түшө албайсыздар. Бул тажрыйба менен тастыкталган. Эч бир адам убакытты артка кайтара алган эмес. Тартышууга жабык болгон маселе. Аллах субханала таала асырга ант болсун дейт. Вал аср иннал инсана лафи хуср. Чындыгында инсан чоң жоготууда, хусранда, банкротствода, зыяндуулукта дейт. Жалпылап инсанды бир жоготууда экендигин айтып жатат Аллах субханала таала. Асырга убакытка ант ичти. Асырга убакытка ант ичти. Аркасынан эле инсан чоң жоготууда деди. Неге чоң жоготууда? Аркасынан эле илля деп арабчада илля деген бир бул истисна деп коет. Орусча айтканда исключение же адаттан сырткары деген маанини билдире турган бир сөз. Илля деген сөз сүйлөмдү терсине айландырат. Иллаллазина аману ва амилус солихати. Бир гана жоготууда болбойт. Кайсылар, кимдер? Аману биринчиде иман келтиргендер. Экинчиде ва амилус солихат. Жакшы амал кылган адамдар. Жана ошондой эле ва тавасау бил хакки ва тавасау бис сабр. Бири-бирине инсандар вааз насаат кылган. Эмнени? Акыйкатты сүйлөгөн жана сабырдуулукту сүйлөгөн. Бир нерсени туура эмес кылып аткан болсо, акыйкатты сүйлөгөн. Мына ушул 4 нерсени кылган киши ким болбосун? Ким болбосун? Эки дүйнө бактылуу болот, эки дүйнө ийгиликке жетет. Хусранда болбойт, жоготууда болбойт, банкротствода болбойт. Биринчи не? Ыйман. Экинчи жакшы амал. Неле ыймандын аркасынан дароо эле жакшы амал. Ва амилус солихат. Аман ва амилус солихат. Куранда көптөгөн жерлерде айтылат бул.
Караңыздар, бизге имам Шафи Асыр сүрөсүнүн ушунчалык маанилүү экендигин билдирген. Биз мына ушул 4 нерсени аткара турган болсок, Кудайга ишенип, пайгамбарыбызга ишенип, жана жакшы амалдарды кылып, бири-бирибизге насаат кылып жаткан учурда хакты, акыйкатты жана сабырдуулукту сунуш кылган боло турган болсок, биз эч качан жоготууда болбойбуз. Эки дүйнө бактылуу болгон кулдардын катарында болобуз. Негизи биздин өзүбүздүн башыбызга өзүбүздү коюп кое турган болсо, биз хусранда, жоготууда болобуз. Нафсибиздин каалоолоруна жеңилип беребиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям биз жортуулдан кайтып жаткан мезгилде, жихаттан кайтып жаткан мезгилде, биз кичине жихаттан чоң жихатка кайтып келатабыз дейт. Пайгамбарыбыздын жанында турган сахабалар бул эмне дегенде деген мезгилде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деп жооп берет? Эң чоң жихат, эң чоң жортуул бул өзүңө кылган жортуулуң болуп эсептелинет. Ачууң келгенде, ачууңду баса ала турган болсоң. Мына ошол эң чоң жихат болуп эсептелинет. Бүгүн биз кылган иштерибиздин жыйынтыгын өзүбүз менен өзүбүз эсептешели. Бир жылда биз эмне кылдык? Балким бир жыл мурун кылган вааздарыңды эстейт болушуңуздар керек. Атайын максат коюңуздар. Аллах Тааланын ыраазычылыгын кантип жакшы оңой жол менен таба алам деген бир максат коюңуздар дагы, ошол максатыңыздарды жазып, күндө мен ушул ишти кылдымбы, кылбадымбы деп максат коюңуздар деп мен сунуш берген элем сиздерге. Бүгүн ошол деңгээлди ким канча адам кылды, же мен канчалык деңгээлде ал нерсени түшүндүрө алдым. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, убакыт өтүп атат. 24-төн 25-ке баары бир өтүп атабыз. Каалайбызбы, каалабайбызбы, токтото албайбыз, өттүк. Бир жылга, бир жашка чоңоюп атабыз. Келиңиздер туугандар, өзүбүздү өзүбүз эсепке тарталы. Кандай болбосун, эмне болбосун, сөзсүз түрдө өзүбүздү өзүбүз эсепке тартып жаткан учурда өткөнгө өкүнбөшүбүз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадиси бар. Өткөнгө өкүнгөн келечекке зыян берет экендиги тууралуу жакшы акыйкаттуу кылып айткан. Бүгүн шанс берилип атабы бизге, шанс берилип жаткандан кийин муну туура колдонушубуз керек. Мейли бир жылды өткөрдүк. Аны артка кайтара албайбыз. Асырга ант дегендей, убактын ичинде бериле турган бизге мүмкүнчүлүктөрдү өтө сонун колдонушубуз керек. Канчалык деңгээлде биз дагы Кудайдын ыраазычылыгын таба ала турган деңгээлде, коомго пайдалуу боло ала турган деңгээлде иш кылып жатабыз. Өзүбүзгө өзүбүз сурашыбыз керек. Мен кылдымбы? Мен канчалык деңгээлде Кудайдын ыраазычылыгы табыла турган иш-аракеттерди жасадым? Неге буну кайталап айтып атам? Кээ бир туугандарыбыз бар. Жардам берет, иштерди кылат, жакшы иштерди кылат, бирок бирөө көрсүн деп кылат. Кээ бир туугандарыбыз бар. Чындыгында Кудайдын ыраазычылыгын табыш үчүн кылат. А биздин максатыбыз Кудайга ылайыктуу кул, пайгамбарыбызга ылайыктуу үммөт болуу. Бул дүйнөдөгү максатыбыз. Аллах субханаху ва таала жиндер менен инсандарды эмне үчүн жараткандыгын Куранда ачык айкын не кылды, баяндады. Ибадат кылыш үчүн, өзүнө кулчулук кылыш үчүн мен силерди жараттым дейт. Ва ма халактал джин вал инс илля лиябудун. Жиндер менен инсандарды не кылдык? Биз мага кулчулук кылсын деп жараттык дейт. Мына ошол Алланын ыраазычылыгын табып жаткан мезгилибизде биз канчалык деңгээлде убакытты өзүбүзгө берилген мүмкүнчүлүктөрдү туура колдонуп атабыз.
Аллах субхану ва таала Кур'ан-ы Каримда не дейт? Я айюхаллазина аману, ей иман келтиргендер, ей момундар, Кудайга ишенген адамдар, иттакулла, Алладан коркула. Ала ылайыктуу бир абалда коркушубуз керек Аллах субхану ва тааладан. Вал танзур нафсун ма каддамат лигат. Ар бир жандын ээси болгон киши эртеңки күнгө эмне даярдаганына карасын дейт. Чындыгында биз эртеңки күнгө эмне даярдагандыгыбызды эсепке алдыкпы? Таразаладыкпы? Келечегибизди куруу үчүн өтмүшүбүздү канчалык деңгээлде эсептедик? Ваттакулла аяттын уланысында дагы бир ирет Алладан коркула. Инналлаха хабирун бима та'малун. Аллах субхана ва таала биздин кылган иштерибиздин бүт барынан кабардар болуп эсептелинет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өлбөй туруп өлүмгө даярдангыла, өзүңөрдү эсепке тарткыла дегенде дагы пайгамбарыбыздын айткан сөзү аятты колдоп, ачыктап бизге түшүндүрүп берип атат. Канчалык деңгээлде биз бир нерселерди эртеңки күнгө даярдадык. Келечегибизди өтө жакшы кылыш үчүн Алланын алдына барганда өтө туура, так, даана жооп бериш үчүн өзүбүздү дайыма эсепке алышыбыз керек. Башкаларга адвокат, өзүбүзгө сот болушубуз керек. Кур'анда Насафин тафсиринде келет, Аллах субхана ва тааланын аяттарын чечимилеп бизге түшүндүрүп берип атканда, Алланын адеби менен адептен келе деген бир сыяктуу өзүнүн сөзүн айтат. Фааддибу би адабилла. Алланын адеби менен адептен келе дегенде ар бир берилген Аллага сыпат бар. Саттарул уюб деген нерсеси бар. Не? Айыптарды жабуучу. Ошон үчүн башкаларга адвокат болуу, алардын айыбын жабуу. Өзүбүзгө сот болуу, өзүбүз эсеп чыгаруу. Мен туура нерсени кылып атамбы, кылбай атамбы? Бирөөнү алдашыбыз мүмкүн, бирөөгө иштерибизди жабык кылып коюшубуз мүмкүн, бирок өзүбүз менен өзүбүз калган мезгилибизде эч качан мына жүрөгүбүздү алдай албайбыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистеринде дагы айтат, канчалык фатва чыгарбагыла, канчалык өзүңөргө жооп таппагыла, исалу сурагыла жүрөгүңөргө дейт. Өзүңөрдүн жан дүйнөңөргө, өзүңөрдүн выжданыңарга сурап көргүлө, ал эмне деп жооп берет экен. Туура эмес кылып аткан болсок, туура эмес деп айтат. Өзүбүз алдай албайбыз, туугандар. Рыя кылып аткан болсок, рыя кылып атканыбызды биз жалгыз калган учурубузда айтат жүрөгүбүз. Туура эмес кылып атасың, рыя кылып атасың, бирөөгө жакшылык кылып айтасың. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистеринде дейт, шунчалык деңгээлде жашыруун болуш керек, берип аткан, кылып аткан жакшылыктарың оң колуң берсе, сол колуң билбеш керек деген. Бул чөнтөгүңдөгү нерсени бул чөнтөгүң билбеш керек деген маанинде. Биздин кылган иштерибизден Аллах субхана ва таала хабирун бима та'малун, кабардар экендигин билишибиз керек. Мына ошон үчүн биз калтырдык бир убакытты аркага. Жаңа бир убакытты кабыл алдык. Каалайбызбы, каалабайбызбы, мына ушундай, туугандар. Бул дүйнөлүк стандартта мына ушундай. Кабыл алдыкпы, кабыл алгандан кийин өзүбүз эсеп сурашыбыз керек. Кабырга барып, же Аллах субхана ва тааланын алдына барып, ушул нерсеге кеч болуп кала электе,
дайыма баскан турган сайын эсепке тартып жүрүш керек. Мына бүгүн сиздер ушул жерге жума окуп келип атасыздар. 1 жыл мурун ким бар эле, ким жок эле. Канчалаган бир туугандарыбыз бүгүн бул мүмкүнчүлүктү пайдаланган жок. Жердин түбүндө жатып балким. Бизге берилип атат ушул мүмкүнчүлүк. Бул мүмкүнчүлүктү жакшы колдонбой турган болсок, өтө катуу жооп беребиз. Мына ошондуктан урматтуу туугандар, берилген мүмкүнчүлүктү 360 күндү өтө туура колдондуңуздар. Ар бириңиздер бирден максат коюңуздар. Мен Аллахтын ыраазычылыгы үчүн бүгүн эмне кыламын, 1 жылдында эмне кылышым керек? Кандай өзгөрүү болду буга чейин? Мындан кийин кандай өзгөрүү болот экендигин кийинки жылга киргенде өзүңөр эсеп бересиздер. Убактыбыз чектелүү болгондугуна байланыштуу дагы айтыла турган нерселерибиз жартылай калып калгандай сезилип атат. Иншалла дагы мүмкүнчүлүк боло турган болсо, сиздер менен көптөгөн нерселерди бөлүшкүм келип отурат. Аллах субханала ва таала баарыбызга тавфик берсин.